Number of votes obtained, Kyrgyzstan 142. Мына азыр өзүңүздөр экрандан көрүп турасыздар. Биздин Кыргызстандын жеңиши менен куттуктаган көрүнүштөрдү көрүп турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы Кыргызстан үчүн жагымдуу жаңылык деп айтсак болот. Мына азыр эле өзүңүздөр экрандан көрдүңүздөр. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмундагы ушул 142 мамлекеттин добушу менен тандоосу Кыргызстан болду. Кыргызстан бул жеңишти бүгүн татыктуу түрдө ээледи десек болот. Президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөбүз Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Бир кезде дүйнөлүк саясатты сырттан гана байкап турган өлкө бүгүн дүйнөнүн эң маанилүү чечимдерин кабыл алган аянтчага айланды. Бизде буга чейин эл аралык мамилелер боюнча серепчибиз Темирбек Нурматов байланышта болчу. Темирбек мырза, сиз дагы эле байланыштасызбы? Биз буга чейин сиз менен сүйлөшүп жаткан учурда Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынтыгы чыгып калгандыгына байланыштуу. Биз ошол эмоциялуу моменттерди көрсөтүш үчүн эфирде жыйындын жүрүшүнө бурган болчубуз. Азыр тапта жалпы кыргызстандыктарды куттуктоо менен сизге дагы суроону узата кетейин. Бул бүгүнкү жеңиш менен алдыдагы 2 жыл аралыгында Кыргызстан кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, дүйнөдөгү гиганттык абройлуу өлкөлөрдүн жанында өзүнүн үнү, өзүнүн позициясы болот. Бул Кыргызстан үчүн кандай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алып келиши мүмкүн? Аны биз максималдуу түрдө кандай колдонсок болот? Пикириңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Чоң рахмат. Ооба, биз ушундай сонун учурда болуп атабыз. Мен ушул президент Садыр Жапаровдун жетекчилигинде жана биздин министрибиз Жээнбек Кулубаевдин жемиштүү жыйынтыктуу ишинин натыйжасында бүгүнкү мына жеңишке ээ болуп атабыз. Бул 185 мамлекеттин арасынан 142 добуш алыш бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм. Кыргыз дипломатиясында, Кыргызстандын тышкы саясатындагы мына бүгүнкү күндөгү өзүнүн деңгээлин көрсөтүп атат. Кудайым бурса, биздин дипломаттарыбыз, биздин ушул тышкы саясатта эмгектенип келаткан адистерибиз өзүлөрүнүн деңгээлин көрсөтүп, өзгөчө биздин ошол Нью-Йорк шаарында жайгашкан өкүлчүлүгүбүз өзүнүн да жемиштүү ишин көрсөтө алды. Дагы бир жолу мен чын жүрөктөн ушу кыргыз элибизди, кыргыз мамлекетибизди ушундай абройлуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес өкүлү катары Кыргыз Республикасы 2027-2028 жылдары шайланды. Биз эми Кыргыз Республикасы дүйнөнүн дөша болгон мамлекеттери менен тең ата сүйлөшүп, өзүбүздүн ойлорубузду ушу дүйнөлүк аренадагы болгон Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында кеңири дүйнөлүк коомчулукка жеткирип турабыз. Ошондой эле дүйнөлүк коомчулуктун болгон көйгөйүн дагы чечүүгө биз өз салымыбызды кошобуз деген мүмкүнчүлүктөр бар. Эми сиздердин сурооңуздардын алкагы боюнча, ооба, биз буга аябай дыкат карашыбыз керек. Биздин буга чейинки маалымат боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев дагы өзүлөрүнүн мындай бир иш чараларын айткан. Кыргыз Республикасы буга даяр жемиштүү иш алып барганга ушул Коопсуздук кеңештин туруктуу эмес өкүлү катары. Биз эми ойлойбуз, Кудайым буйрса, бул дагы биздин тышкы саясатта болгон бир жемиштүү бир жетишкендиктер болуп калат. Мындан ары дагы биз ойлойбуз, ошол биз баарыбыз ушул багыттагы жүргүзүлүп аткан президентибиздин Садыр Жапаров жана министрдин иш аракеттерин колдойбуз. Биз Кыргыз Республикасы менен ойлойбуз, ушул жетишкендик бул жаңы барак, жаңы эшиктер ачылып атат. Биз мындан ары дагы чоң жетишкендиктердин аркасында болобуз деген ойдобуз. Биз ошол дүйнөлүк коомчулук биздин ушул азыркы күндө кыргыз мамлекетинин аброюн канчалык деңгээлде жогорулаганы бул биздин ушул дүйнөлүк коомчулук тарабынан берилген баа деп ойлойм да. Эми негизинен эле айтып кетсем, мен аябай ушундай кубанып атам. Ушул кубаныч ар бирибиздин, ар бир жараныбызга, ар бир ушул элибизге, журтубузга жакшылык алып келсин деген ниеттемин.
Биз менен түндө түз эфирге чыккандыгыңызга байланышканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо түз эфирде жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү маанилүү тарыхый жеңиш менен куттуктап кетсек болот. Кыргызстан 142 мамлекеттин тандоосу менен Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүккө толук түрдө мүчө болду. 2027-2028 жылдарда бир гана Кыргызстандын өзүнүн аты эмес, Борбор Азиянын үнүн жеткирүүгө толук түрдө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Буга чейин саясий аранадагы дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтуу иш-чараларга Кыргызстан сырттан көз салып гана турса, эми ичине түздөн түз карап, добушун берип, ал тургай өз позициясын билдиргенге дагы абройлуу салымдарды кошо алат деген жакшы ниет менен бүгүн мына биз кечки саат 9-дан баштап 3 сааттан ашык убакыт бою сиздер менен түз эфирде жыйындын жүрүшүнө көз салып турдук. Жалпы журтту бүгүнкү жеңиши менен куттуктап, бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.